17-бап Uyku жана эс алуунун тартиби жөнүндө. Уулум, урумдук даанышмандардын мынабул салтын билип ал. Алар мончонун кийинип чечинчү бөлмөсүндө бир аз чырым этип алмайынча көчөгө чыгышкан эмес. Бир да башка элде мындай салты жок. Даанышмандар уйкуну ымыркай өлүм деп атап коюшат. Себеби уктап жаткан адам өлгөн адам сыяктуу. Уйкудагы адам да өлгөн адам сыңары бул дүйнөдөн бейкапар болот. Бири дили жок өлүк болсо, экинчиси жаны жок өлүк. Көп уктаган айтканга татыбаган жосун. Узак уйку денени ыңгыратып, алсыратат жана табиятыңды козголтот. Нурдуу жүзүң бозоруп, өңү качат. Башка түссө адамдын жүзүн даңгел өзгөртчү 5 нерсе бар. Күтүүсүз кубаныч, капилет жоготуу, ачуу, уйку, масчылык. Ал эми 6-чысы карылык. Картайган адамдын жүзү өзгөргөнү менен анын табияты бөлөк. Бирок уйкудагы адам не тирүү, не өлүү деп саналбайт. Көз өткөн адамды тескебегенде эле уйкудагы адамга жаман сөз айтпайт. Мен айтканмын. Урмат сыйды ырахатты көп көрдүк, убакытты унуттурду көп көндүк. Өзүбүздү өзүбүз жеп өмүрдүн канча жылын уйку менен өткөрдүк. Узак уктаган канчалык зыяндуу болсо, уктабай жүрө берген ошондой эле зыяндуу. Киши эгер 72 саат, башкача айтканда 3 күн атайлап уктабаса, же аны таттуу уйкудан катуу жулкулдатып ойготсо, ал өлүп калышы мүмкүн. Ар нерсенин өз чени бар. Даанышмандар айтышкан, 24 сааттын 3-төн 2-синде ойго жүрүп, 3-төн 1-инде укта. 8 саат жаратканга кызмат өтөп, чарбаңды жүргүзүүң абзел. 8 саатты үлпөтчүлүк жана оюн тамаша менен өткөр. Калган 8 саатта 16 саат кыйналган денең эс алуусу үчүн дем алышың керек. Акылы жоктор 24 сааттын жарымын укташат да, жарымын ойго жүрүшөт. Жалкоо адамдар күндүн 3-төн 2-синде укташып, 3-төн 1-инде өз тирилиги менен алек. Акылмандар күндүн 3-төн 1-инде уктап, 3-төн 2-синде ойго болот. Ошентип мен айткандай, ар 8 саатты бөлөкчө өткөр. Эсиңде болсун. Кудуретти эгем түндү өз пенделери уктоосу үчүн жараткан жана биз түндү көчөгө кылып жараттык деп айткан. Бул чындыкты да биле жүр. Тирүүнүн барында денеси жана жаны бар. Дене бул идиш, а жан анын ичиндеги заты. Жандын 3 касиети бар. Жашоо, жеңил желпилик жана кыймыл. Дененин да 3 касиети бар. Өлүм, тынчтык жана салмагы ордук. Дене менен жан бирге болгондо жан өз касиеттери менен денени коргойт жана кээде кыймылга келтирет. Дене өз касиети менен жанды кыймылдатпайт жана бейгам иштерге түртөт. Мүмкүн болушунча күндүз уктабаганга тырыш. Эгер эркиң жетпесе күндүз бир аз убакыт укта, анткени күндү түнгө айлантуу эстүүлүк эмес. Бектерде жана бай адамдарда жайкысын чак түштө эс алмай адаттары бар. Алар ошондо да балким укташат, балким жок. Жалпылап айтканда сен өмүрүңдүн көбүн ойго жүрүп, аз уктаганга үйрөн. Ансы деле сааты келгенде узак уктаганга мажбурсуң. Бирок күндүз же түнкүсүн уктагаң келсе, жалгыз жатпа. Жаныңа лазат берген бир кимдир бирөө менен чогуу укта. Себеби уйкудагы адам менен жансыз жасаат ортосунда дээрлик эч кандай айырма жок. Ал экөө тең тышкы дүйнөдө эмне болуп жатканын билишпейт. Айырмасы эле бири жандуу, экинчиси жансыз. Уйкудагы бул экөөнүн дагы бир айырмасына токтолсом, жасат зарылчылыктан улам жатканга мажбур болсо, тирүү адам эмне үчүн жалгыз укташ керек? Мына ошон үчүн бул дүйнөдөгү өмүрлүк түгөйүң жаныңа лазат, кубаныч берген жан болсун, а тиги дүйнөдө буйруганы. Ушул талап орундалганда гана тирүүлөр менен өлүлөрдүн уйкусу ортосунда айырма болот. Күн чыкканча жараткандын буйругун жазбай аткаруу үчүн үрүл баралда уйкудан турганды өзүң адат кылып ал. Күндүн нуру жер бетин чайып баратканда турган адамга шыбагы жок. Ал анткени намаз окуучу убакытты өткөрүп жиберет да күнөөсү мойнуна жүктөлөт. Ошондуктан таң агаргандан эрте туруп, оболу Алланын буйругун аткаргын дагы анайын өз тирилигиң менен алпуруш. Эгерде таң эртең бүткөрөр жумушуң болбой, аңчылыкка же сейилге барууну кааласаң,
намаздан соң аңчылык кыл жана көңүлүң куштар болгон ишти ырахаттана жасай бер. Жараткан жар болсун.